толуп турган, болуп турган кездери болчу. 2021 жылдын 19 майында тарых илимдеринин доктору профессор Бактыгулов Жумадил Сапалович эскерүүгө жана 85 жылдыгына арналган республикалык илимий практикалык конференция болуп өттү. Кыргызстандын тарых илиминин өнүгүшүнө Ополтоодой салымын кошкон окумуштуу педагогду эскерүү, аны менен чогуу иштеген кесиптештери, замандаштары жана жакын туугандарынын катышуусунда өттү. Жумадил Бактыгулов 500дөн ашык илимий эмгектердин автору. Анын илимий эмгектеринин көбү кыргыз элинин калыптанышын изилдөөгө багытталган. Бүгүнкү өтөтөн конференция Тарых жашоодо тарых факультетинин көрүнүктүү окумуштусу Жумадил Сапалович Бактыгуловдун 85 жылына арналган конференция илимий практикалык конференция өтүп жатат. Бул конференция эл аралык конференция болуп, Кыргызстандын аймагынан тышкары Алматадан, Астанадан, Россиядан биздин ошо агайды таанаган окумуштуулар бар тең өзүнүн докладдары менен конференцияга катышууда. Эми ага жөнүндө айтып кетсек, өз учурунда бул тарых илимине аябагандай чоң салым кошкон инсандардын бири. Эң негизгиси бул тарыхнама багытындагы 4 чоң илимий эмгек жараткан. Себебинде тарыхнаманы жазыш аябай эле оордуга турат. Жөнөкөй тарых караганда тарыхнама тарыхтын изилдениши, кимдер жазган, кандай жазган, кайсы өңүттө философиялык мүнөздө болгон ошол боюнча анализ берип жазылат. Ушундай макала китептерди чыгарган инсан адам эле. Мындан тышкары агайдын кол астынан 30тан ашык илимий кандидаттык даража, докторлук даражаларды корголгон. Өз учурунда ушу 80-жылдардан баштап өмүрүнүн аягына чейин 2-жылга чейин ушу Кыргызстан тарых кафедрасын жетектеп келген. 57-жылдан баштап бул агайыбыз Жумадил Сапалович улуттук университетке келип, ушу жерден эмгектене баштаганда, ушу жерден кандидаттык диссертациясын коргогон, ушу жерден докторлук диссертациясын коргогон. Жана өз учурунда ушу студенттер менен көп иш алып барып, Кыргызстандын тарыхы боюнча архивдик материалдардын негизинде 500дөн ашык илимий эмгектер жараткан.